Мынакей ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда белгилеп өткөндөй 10 апрелден тарта 1-класстарды мектепке кабыл алууда электрондук каттоо башталат. Мына ушул туурасында биз атайын адисти чакырып маек курабыз дегенбиз. Ушул жаатта эгерде сиздерде дагы суроолор жараткан болсо, бизге СМС билдирүү калтырып, же болбосо чалуу аркылуу сурооңузду берсеңиз болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, коногубуз менен тааныштыра кетели. Талас шаардык райондук билим бөлүмүнүн Салтанат Мырзабекова эжекебиз бүгүн биздин таңкы студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Куш келипсиз эжеке. Маанай кандай таң эрте? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Дароо эле суроо менен баштайлы. Электрондук каттоо былтыркы жылда эле болобу же өзгөрүүлөр киргизилдиби? Электрондук каттоо негизи былтыр биринчи жолу башталган. Быйылкы окуу жылу деле ошо былтыркыдай эле болот. 10 апрелде башталат. Буюрса биринчи этап менен, этап менен бөлүнөт. Биринчи этабы ошо 10 апрелден 25 июлга чейин, а 25 этабы 25 июлдан 31 августка чейин болот. Былтыркыдай эле каттоо. Ошондо жалпысынан эки этап менен жүргүзүлөт, баягы бул электрондук каттоо жүргүзүүдө бала бакчаларда ошол сыяктуу, мектептер дагы ошол сыяктуу эле. Анан баягы түшүндүрүү, окутуу, маалыматтык иштери жүрдүбү бул жакта? Ошол боюнча маалыматтык иштери мектептерде жүргүзүлүп атат. Жана 1-класска кабыл алуу боюнча садиктерде да жүргүзүлүп атат. Бала бакчаларда дагы мектепке даярдоо тайпаларында окуп аткан балдардын ата-энелерине ошондой эле жана мектепте дагы 480 саат 0 класска окуп аткан ата-энелерге да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат мектеп ичинде да. Ошондой эле ошо кабыл алуу боюнча түшүндүрүү айтып кетсем, мисалы, бала бакчада этап менен эмес, бала бакча бул былтыр башталды, бирок бул жыл бою каттоо жүрө берет. Ал эми 1-класска каттоо ушинтип мезгилдүү болуп этап менен бөлүнөт да. Электрондук мектепке берем деген ата-эне баласын электрондук каттоого туруу үчүн эмне документтер керек болот? Электрондук каттоого туруу үчүн биринчиден ата-эне жана mектеп.gov.kg edu.kg электрондук каттоосуна туруш керек. Ал жерде эч кандай документ тиркелбейт. Мурдагы былтыркы жылында ошо паспортун тиркеш керек болчу, баланын күбөлүгүн тиркеш керек болчу. Быйылкы окуу жылында андайды алып болгондо азыр ата-эненин эмелери киргизилет, жана ИНН номерлери, паспортунун ID номерлери, телефон каттоо, ошондой эле ата-энелерге да кайрылып өтөт эле мезгил учурдан пайдаланып. Ошо ар бир ата-эне 1-класска катталып атканда сөзсүз түрдө электрондук почтасы болуусу керек да. Ошо почтасы болгондо ошо почтага электрондук каттоодон балаңыз өттү деген маалымат келиш керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ата-энелер ар бир ата-энеге ошо кайрылат элем, электрондук почтасы сөзсүз түрдө болуш керек. Gmail электрондук почтабы же email почта? Email почтасы. Gmail деле боло берет сөзсүз түрдө, бирок электрондук почтасы болуу керек. Бул электрондук почталарды баягы көпчүлүк улгайган биздин ата-энелерибиз биле бербейт. Ошону айтат элем да, ошо электрондук почтаны мейли өзүндө болбосун, ата-энелер жана картаңдарды аларды көп түшүнө бербейт да. Ошо жаш байкелери, бир туугандары бир электрондук почта болуш керек. Ушул бала ушул мектепке кабыл алынды деген маалымат келүү үчүн. Анан баягы кандай аз камсыз үй бүлөлөр бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар, жеңилдиктер каралган? Жеңилдиктер биринчиден жанагы аскер кызматкерлерине ушундай болуп каралган. Аскер кызматкерлеринин балдарына сөзүңүзгө арал же бизде телекөрүүчүбүз байланышка чыгып жатат. Кабыл алып турайлы. Саламатсызбы? Siz düz efirdesiniz. Былтыр каттоого отурдуңуз беле? Эми 1-класска катташкан. 1-класска. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат.
өзгөрүштөн деди азыр бул 0 класска катталды да эми 1 класска катталуу үчүн азыр эмесине карайт, окуган жерине эмес, 0 класста каерде окуган жерине карабайт. Азыр ата эненин кайсы жерге катталган өзүнүн дарегине карайт да. Азыр ошо биринчи этап дегени, ошо биринчи этапта өзүнүн жанагы мектепке караган микро участоктогулар гана кабыл алынат да мектепкечи. 0 класска ал эмесине карабайт, жашаган жерине карабайт да. Демек, телегөрүүчүбүз кайрадан каттоого турушу керек. Кайрадан 1 класска катталыш үчүн өзүнүн жанагы микро участогуна карап, кайсы мектепке карайт, ошол жерге катталууга тийиш да. Жок, ал жерге болбой калса, жана микро участок, анда экинчи этап менен өзү тандаган мектебине катталмакмын, мен өзүм микро участогума катталбайм дей турган болсо, анда экинчи этапты күтүүгө туура келет да анда. Бирок экинчи этап менен катталууну күтө турган болсо, орундар калбай калышы мүмкүн. Карбай калышы мүмкүн да ошол. Экинчи этап менен бул уже участокко карабай эле кабыл алынат да. Бирок тобокелчилик бар экен, э? Бар, тобокелчилик бар. Себептен биринчи этап менен эле мектептер толуп калышы ыктымал да. Өзгөчө Талас шаарында орус тилдүү мектептерге басым жасалып каттоого тургандар көп эмеспи? Быйыл канча орун берилди ошол мектептерде? Ошо быйыл көбөйтүлдүбү былтыркы жылга? Былтыркы жылга көбөйтүлгөн жок. Былтыркы жылда менен эле калтырылды да, квота деп коет, орун берилет да ар бир мектепкечи. Анын өзүнүн участогуна саналуу гана эме каратты да, орун берилди. Ошо көбөйтүлгөн жок Талас шаарындагы мектептеринде. Былтыркы жылы экинчи этапка калып, анан бирок орундар калбай калган көйгөйлөр болдубу? Көйгөйлөр болгон, абдан көп болгон. Аларды кандай кылып жайгаштырдыңыздар? Ошо ата энелерге дагы түшүндүрүп айтып кетет элек да, ошо орус тилдүү мектепке басым кыла бербесе деп да, анткени кыргыз тилдүү мектепте деле ошондой эле билим берет, ошондой эле мугалимдер иштейт дегендейчи. Ал баланын өзүнөн да орус тилдүү деп көрүп, ата энелер ошо орус тилдүүгө басым кылат да, анан баланын окуганы, кабыл алуусуна карайт болуш керек. Баягы каттоо онлайн жүргүзүлөт деп айтабыз, анан чет мамлекетте ата энеси, бирок балдары туугандарынын колунда болгондо ата энеси онлайн каттаса болот ал жактан, э? Каттаса болот, бирок ал ата энеси сыртка мигрантка чыгып кеткенден кийин ал сөзсүз түрдө жана чоң апасына болобу, тайнесине болобу жана нотариалдык тапшырып кетиш керек да баласынчы. Документте ушул бала ушул адамга тапшырып атам, ушул адам жооптуу дегендейчи. Ушул каттоо негизи эле канча убакытка созулат? Канча убакытта каттап койсо болот окуучуну? Каттоо бат эле болот, бат эле уюлдук телефон аркылуу эле баланы ата эненин данныйлары киргизилет, жеке маалыматтары, ошондой эле баланын жанагы көлүктөгү номерлери киргизилип, ИНН номери, аты жөнү киргизилет. И бала бакчаны тандайт, болду, бат эле да, бат эле танып бүтүп калат онлайн каттоо. Мектептики деле ошондой эле? Мектепки да ошондой. Эгер биринчи этап менен өзүнүн жашаган аймагына каттоого туруп, анан экинчи этапта дагы өзүнүн тандаган мектебине каттоого турса болобу же ага мүмкүн? Биринчи этап менен каттоосунда эгер кабыл алынып калса, уже экинчи этапка деле эмеси жок. Биринчи этап менен мисалы апрелдин 10-унда ата эне катталат да, онлайн катталганда ал жана электрондук почтасына балаңыздын мектепке катталды, 14 күндүн ичинде документин тапшырыңыз деген кат келет. Ал ошол катты алар замат ал мектепке барыш керек, ата энечи. Мага ушундай кат келди электрондук почтама, ушул эмне документ тапшырышым керек деп. Ал жерден анан аларды регистрация кылып, уже мектепке кабыл алат да документтерин. Мен сурайын дегеним эмеден, өзүнүн жашаган участогу боюнча, аймагы боюнча каттоого туруп коюп, бирок өзүнүн каалаган мектебине дагы экинчи этап менен катталганга мүмкүнбү же мүмкүн эмес да. Себеп дегенде ал биринчи этап менен уже кабыл алынды деп уже жака мектепке катталып калат да. Экинчи этап кабыл албайт, э? Экинчи этапта уже сиздин балаңыз бул мектепке катталды деген эметип калат да, кабыл албайт уже. Бирок документтерин жокко чыгарып койсо болобу же болбойбу? Жокко чыгарыш үчүн анда ата эне өзү арыз жазыш керек да, мен бул мектепке каалабайм депчи. Мен бул мектепке каалабайм, мен башка мектепке катталмакмын деп уже мектепке барып арыз жазат. Ошонун негизинде мектеп уже каттоодон чыгарат. Андан кийин барып уже экинчи этап менен ал ата эне башка мектепке тандаса болот. Баягы буга чейин электрондук каттоолор жүргүзүлө электе. Айрыкча айыл жергесинде ата энелерге түшүндүрүү иштери мугалимдер бөлүнүп алып,
ар бири өздөрүнүн участкаларына түшүндүрүү иштерин айтып жүрчү. Ал эми ушул туура каттоо боюнча да ушундай бир иштер жүргүзүлөбү? Туура каттоо боюнча эми азыр ата-энелерди үймө үй кыдырууга тыюу салынган. Мугалимдер кантип кыдырбаш керек үйдү депчи тыюу салынган. Анын үчүн биз ушинтип телевидение аркылуу, айыл өкмөттөр аркылуу, ошолор аркылуу маалымат бергенге колубуздан келишинче маалымат жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Ар бир ата-эне өзү катталсын. Жок, мен каттала албайм, мага жардам керек десе, мектепке кайрылсын, бала бакчага кайрылсын, таза болбосо, билим берүү бөлүмүнө бизге кайрылса болот. Биз жардам беребиз катталууга. Суроолор жаралса сиздердин социалдык тармакта барсыздар. Кантип издесе болот? Телефон байланышыбыз бар. Ошол күнү 10 апрелден баштап иштейт колл-центр деп коет. Байланыш борбору 110 номуруна чалса болот, же болбосо билим берүү бөлүмүнө бизге чалса болот да. Билим берүү бөлүмүнүн номерин жагып кетсеңиз болобу? Мен өзүмдүн номеримди айтып коеюн, анткени мен ушул боюнча иштейм да, 1-класска каттоо боюнча. Номерим 702 72 76 77. Ошол байланышка кайрылса, биз катталуусуна жардам беребиз. Жакшы. Анан дагы былтыркы жылда көбүнчө кандай кемчиликтер келтирди эле? Анан ошонун үстүндө быйыл оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдүбү сиздер тараптан? Ошол ата-энелерге жаңылбаш үчүн айта кетсеңиз. Былтыркы окуу жылында ошол жанагы мектепке кабыл алуу боюнча орун берилет деп атпайбы, квота берилүү боюнча былтыркы окуу жылында мектепке апрелде болуш керек. Апрелде мисалы биринчи мектепке деп коелучу, экинчи мектеп орус тилдүү мектепке 200 орун берилген. Ол 200 орунга балдар кабыл алынып, жана биринчи этаптан эле толуп калып, анан мындай участогу менен катталган ата-энелер да бар экен да, микроучастокко караганча. Адан жана 200төн да ашып кетип, мен ушуга каттоодомун, ушу микроучастоктомун дегенден билим берүү министрлигине сентябрдын 10-на чейин аябай сурандык да, дагы кошумча орун берилсин, мектепте да класста кошумча имарат куруп калбадыбы. Ошонун ошол кошумча имараттын эсебинен да кошумча класс кабыл ала алабыз деп эме кылдык да, аябай сурандык дегендей да, суранып дагы кошумча квота берип коюңуздар деп ушундай кемчилик болду. Быйыл ошо максимальный квота менен берилди. Ошо участок былтыркы менен калтырылды да, былтыркы да 260 экен, 260 орун менен калтырылды. Салтанат эже, сиз өзүңүз ушул окуучуларды 1-класска каттоо боюнча айтса экенсиз, бирок ошол эле учурда бала бакча туурасында дагы азын-аулак маалыматыңыз болсо керек, сурай кетели. Бала бакча этапсыз эле жүргүзүлөт, жыл бою жүргүзүлөт деп атасыз. Канча жаштан баштап кезекке турса болот? Бала бакчага кезекке туруу 2 жаштан баштап кезекке тура беришет негизи. Бирок ал электрондук кезек бала мисалы кабыл алынса 3 жашынан баштап кабыл алынат негизичи. Анан электрондук кезек могу жаңы ачылган 6-мектептин жанында 19-бала бакчасында кезекке тургандар азыр 200төн ашты да. Бала бакча өзү кабыл алат 250-нү. 250 бала азыр садикте. Анан 200 бала дагы кезекте туруп атат. Анан ал кезекти күтүүнү билбейм да, эми бир мисал айтсам, бир бала мисалы 3 жашында кабыл алынды, ал эки жыл 3 жашынан 4 жашка тияка которулат, а тиякта дагы 3 жаштан 4 жашка чейин кезекте турган балдар көп, абдан көп. Анан бул жакта балдарды алып кете албайт да, ата-энелер алып кетиши ыктымал деп айта албайм. Себептен ал ата-энелер ал ошол жерде калсын айтат да, анан тиги балдар уже кезеги келгенче уже мектепке жетип калат да. Мектепке жетип калат, э? Ушундай баягы кандай десек, тобокелчиликке туш болбош үчүн, барбаш үчүн башка бир бала бакчага катталып, андан сырткары башкага да катталса болот. Биз да ата-энелерге ошо кайрылып атабыз да, ошо бир эле бала бакча, жаңы бала бакча деп ушул жерге эле кезекке тура бербей, мындай кезек статистика дегени бар, жана электрондук кезектен көрсө болот. Кайсы бала бакчада орун азыраак, кезек азыраак деген жака карап көрсө деп айтат элем да ата-энелердечи. Ошол жакта мүмкүн жанагынтип жылыштырып, кээ бир ата-энелер бар, эми аз санда кээ бир 1-2 эле бала башка жака көчүп кетип
беле алып кетип калбаса орун болуп калышы мүмкүн. А так ошо орун болушу да мүмкүн да. Деги эле өлкөбүздө бала бакчалардын, мектептердин жетишсиздиги курч экенин баарыбыз билебиз. Бирок ошол эле учурда балдарыбызды кандайдыр бир жолун таап болсо дагы же жеке бала бакчаларга берип болсо дагы ата энелер балдарын бала бакчаларга берип келишет. Сурайын дегеним ошол электрондук каттоодо мектептеги балдарды кабыл алууда дагы кандай өзгөчөлүктөр болот, ошону токтолуп айта кетсеңиз. Балдарды кабыл алууда өзгөчөлүктөр ошол жанагы катталуусунда бир эле орус тилдүү бала бакча эмес, кыргыз тилдүүлөргө дагы катталса. Кыргыз тилдүү мектептерде орус тилдүү мектептерге салыштырмалуу мындай суроо талап азыраак болсо керек. Азыраак да, кыргыз тилдүүгө чындап эле өзүнүн территориясынан дагы орун калып калат да. Ошол жака да биз ата энелерде айтабыз да, эми орус тилдүүгө уже орун жок. Эми бал жерге батыра албайт, классты да аябай эме да, балдарды аябай жакын көп болуп анан бир мугалим ошончо 40 мугалимди окутууга мүмкүн эмес да. Анан кыргыз тилдүүгө деле окута берсе депчи. Салтанат эжеге ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип ушундай пайдалуу маалыматтар менен жалпы эли журтубузду тааныштырып өткөнүңүзгө сизге эркин микрофон деле берели. Ата энелерди ошо 1-класска катталуудан мурун жана өзүнүн немесин текшерип алса дейт элем, кайсы мектепке карайт, ошол жеринде бала менен туугандыгын текшерүү деген жери бар. ИНН номерлерин киргизүү менен, эгер ал жерде ИНН номери чыкпай калса, сөзсүз түрдө же калктык тейлөө борборуна кайрылып, мен ушул ИННди бала менен байлап берүүсүн суранат элем деп кайрылса, ал жерде жардам беришет. Ошондой эле жана чет жерде мисалы бир бала Россиядан төрөлүп, күбөлүгү да ошол жакта болуп калышы мүмкүн да. Алардын ИНН номери башкача болуп калат. Ошону Кыргызстандын номерин алуу үчүн да калктык тейлөө борборуна кайрылып, ошо документтин бүтүрүү жактарын жасай берсе депчи. Анан мектепке кайрылып, уже жана каттоого отура берсе. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Салтанат Мырзабекова эжекебиз болду. Биз болсо жагымдуу музыкалык чыгарма менен берүүбүздү алдыга карай улантабыз.